Кыргыздар илгертен баш кийимди аздектеп кийип келишкен. Кыргыздын баш кийимдери жылдын 4 мезгилине жараша жана аба ырайынын шартына карата кийип жүрүүгө шартташкан. Мал, аң терилеринен, кийизден жана кездемеден тигилет. Чоңойгон кыздар 12-13 жаштагы кыздар мындай тебетелер кийишкен. Андан бул көрүп турганыңардай ушу ыңгайлуу. Илгерки замандагы көйнөктөрдөй кездемелерден жукка пакта кездемелерден тигилген көйнөк менен мындай калтечалар. Топу. Өзгөчө аялдардын, кыз келиндердин баш кийимдери бир канча топторго бөлүнөт. Топу жеңил баш кийим. Илгери кыз келиндер төбөсү бийик жана кууш топу кийишкен. Бара-бара алар ар кыл түстөгү жердиктен, төбөсү менен алкагы тегерек болуп, жапыс тигилип, зер, бермет, шуру, акак менен кооздолуп үкү тагылган. Кийин топу бир түстүү кездемеден эле 4 бурчтуу тигиле баштаган. Ал буч сымал жээги бир түстүү болуп, төбөсүндөгү 4 талаасы саймаланган. Материалдык абалына карасак, кандай көп материалдык эмелер ушундай жасалгалар көбүрөөк колдонгон болсо, ошолорду баалуураак деп эсептелишкен. Ал эми шөкүлө кыргыздын кыз келиндери кийген кооз баш кийим. Ал конус түрүндө тигилет. Эгерде кыз бойго жетип, кайын журту калыңын өткөрүп койсо, андай кыздар башынын бош эместигин билдирип шөкүлөнү кийишкен. Шөкүлө алгач ак кийизден тигилген. Кийин ортосуна жүн салынып, сырты кызыл, жашыл же жашыл кочкул, көк же көк кочкул, манат ноотудан тигиле баштаган. Асты үстү саймаланып, шуру басылып, чокусуна, капталдарына үкү же тумарчалар тагылган. Турмушка аттанган кыз 3-4 күндөн кийин шөкүлөсүн төркүнүнө берип жиберген. Салт боюнча ал кийинки сиңдилерине сакталган. Бул баш кийим боз үйдө текчеде турган, же болбосо сандыкта сакталган. Баш кийимдер ар бир улуттун өзүнүн белгилүү баш кийимдери болот. Биздин да кыргыз элибиз байыркы элден көчмөн эл болгондуктан ар кандай баш кийимдерди кийип чыккан энелерибиз, кыздарыбыз, эжелерибиз. Ошол биз силер көрүп тургандай мына бул кичинекей моделимдин башында топуча. Бул баш кийимдер боюнча айтайын. Топучаны кичинекей секелек кыздар кийишкен. Элечек, аны илеки деп да атайт. Негизи бул баш кийим аял затынын ажарын ачып турат. Ал кездемеден тегерете кат-кат кылып оролгон аялдардын баш кийими. Бул ошол жаш келиндин оромуна кирген элечек деп эсептейбиз. Бул кептакая деп аталат биринчиси. Экинчиси орому, анын аркасындагы мындай атайын чачын жаба турган таштамасы болот. Бул таштамаларга аябай көп зергерлик буюмдарды колдонушкан, мындай шуруларды тагышкан, күмүштөн тыйынчаларды, алтындан тыйындарды тагышкан, түймөлөр менен коздошкон. Булардын бардыгы жана айтып кеткендей, материалдык абалына карап, жана статусуна карап жасашкан экен, коздошкон экен. Бул чачпактар аялдарыбызды мындай ден соолугуна пайдалуу жактары көп экен. Себеби ушул канчалык мыналар оор илинген болсо, аялдардын мындай белин түз кармаш, ийкемдүү болуп жүрүш үчүн, башын түз көтөрүп жүрүш үчүн пайдалуу болгон экен. Анан кездемебиз бөздөн болгондуктан, бөз ысыктан коргойт, сууктан, шамалдан коргойт. Мына бул биздин түштүктөгү аялдардын белечеги көбүнчө мына кептакаядан болгон. Кептакаясынын бул жагы ачык болгон. Себеби бизде ысык болгондуктан көкөрөгү төшү ачык болгон экен. Түндүктөн болсо, түндүктөгү элечектер көбүнчө эг алмай менен болгон. Ал жак суугураак болгондуктан ушундай болгон. Элечектин бир канча түрлөрү бар. Жаш өзгөчөлүгүнө карап кийишкен. Улгайгандардын элечеги жөнөкөй оролуп, көлөмдүү көрүнөт. Сыртынан ак жоолук жабылган. Бул жерде азыр 10 метрге жакын кездеме колдонгон. Өзү негизи 30 метрге чейин колдонушкан экен. Чачпак илгертеден энелерибиз чачтарына тагып келишкен. Чачпак канчалык оор болсо, ошончолук жакшы. Анткени түз басууга өбөлгө түзөт. Ошондуктан энелерибиз бел оору болгон эмес экен. Ал алтындан, күмүштөн жасалган. Зергерлер өздөрүнүн чеберчилигине карап, түрлөнтүп, кыраатына чыгарып жасашкан. Бул кийимдеги биз жашы орто жаштан өткөн аялдардын кийими болуп эсептелет. Чапан, үстүндө элечеги, оромдору менен жасалган.
бул зергер буюмдар жасалган. Бул элечектин көп пайда жагы болгон. Биздин кыргыз эл көчмөн эл болгондуктан бир жерден бир жерге көчүп жашашкан, отурукташпай. Ошондуктан бул элечектин пайдасы өтө чоң болгон. Себеби ошол заманда бул кездеме өтө баалуу болгон. Бөздү сапарда жүргөндө наристе төрөлүп калган болсо, ошол бөздөн керектүү жеринен кыркып алып туруп наристени орошкон.